Таластын волейбол сүйүүчүлөрүнө Альянс Алтын компаниясы мелдеш өткөрдү. Облустук турнир айыл өкмөттөр арасында болуп, 40тан ашуун команда катышты. Мелдешке 18 жаштан 40 жашка чейинки жана андан жогору курактагы айымдар жана эркектер катышып, быйылкы жылдагы Альянс Алтындын кубогун багындырууга күч сынашты. Турнирлер көбүрөөк болсо, ошондо спортивный мастерство деген өзөт. Ошондо волейбол өнүгөт. Ошентип биз анан кийин республиканский уровеньге чыгышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен бардык бүгүнкү катышуучуларга ийгилик каалап, ден соолук каалап, ушу күчтүү командалар утсун. Чоң рахмат айтабыз, анткени сонун байге аялдар абдан көп катышат. Бизде болсо мынакей 6 команда болуп калыптыр 40+тан. Анан көбүнчө ушу биздин возрасттагы аялдар үйдөн ойношуп, сыртка чыгышып, ден соолугун чыңашып, ушундай бир жакшы нерселерди уюштуруп турганыңыздарга абдан кубанычтабыз. Дагы уюштура бериңиздер. Уюштуруучу Альянс Алтын компаниясы мелдешке 139 миң сом бөлдү. Анын ичинен 106 миң сом байке фондусуна жумшалды. Мелдештин максаты Талас областындагы айыл өкмөттөр арасындагы ынтымакты бекемдеп, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Биздин бүгүнкү иш-чараны уюштурган максатыбыз биринчиден өзүбүздүн жарандарыбызды спортко үндөө, дени сак жашоого үндөө максатында болду да. Бул оюндар иш-чаралар буга чейин да өтүп жүргөн. Жылда бир салттуу мелдеш деп айтсак туура болот го дейм. Областтык деңгээлде өткөрүп атабыз. Волейбол Талас жергесинде жакшы өнүгүп келатат, Кудай буйруса. Республикалык деңгээлде, республикадан тышкаркы жактарга да чыгып ойногон оюнчуларыбыз көп. Жыйынтыгында 40 жаштан өйдө курактагы айымдар арасында 3-чү орунду Талас шаары, 2-чи орунду Кара Бура командасы ээледи. 1-чи орунду болсо Өмүралиев айыл өкмөтүнүн волейболчу айымдары жеңип алды. Ал эми 40 жашка чейинки кыз келиндер арасында 3-чү орунду Өмүралиев айыл өкмөтү, 2-чи орунду Кара Бура, ал эми 1-чи орунду Бейшеки айыл өкмөтүнүн командасы багындырды. 40 жаштан жогору курактагы эркектер арасында 3-чү орунду Долону айыл өкмөтү, 2-чи орунду Талас шаары, ал эми 1-чи орунду Кууганды айыл өкмөтүнүн волейболчулары жеңип алды. 40 жашка чейинки жигиттер арасында 3-чү орунду Кең Арал айыл өкмөтү, 2-чи орунду Шекер айыл өкмөтү, ал эми 1-чи орунду Өмүралиев айыл өкмөтүнүн жаш волейболчулары багындырды. Байгелүү орунга жеткендер Альянс Алтын компаниясынын акчабай байгесине ээ болуп, кубок менен сыйланышты. Белгилей кетсек, мындай мелдештерди Альянс Алтын компаниясы жылына бир нече ирет өткөрүп, спорт сүйүүчүлөрдү шыктандырып келүүдө.